Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 9 класстын химия предметин эфир аркылуу андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Силер менен өткөн сабактарда 6, 5 жана 4 топтун элементтери менен таанышып өткөнбүз. Анда эмесе бүгүнкү сабакта мына ушул аталган топтордун элементтерине дагы бир жолу салыштырып, байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарганга үйрөнмөкчүбүз. Мына ошондуктан бүгүнкү сабак көнүгүү иштөөгө арналмакчы. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасын жазып алгыла. Металл эместерге көнүгүү иштөө деп аталат. Бул сабактын жүрүшүндө силер менен металл эместердин жана алардын бирикмелеринин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсүнө жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Ошондой эле металл эместердин кычкылдануу даражалары менен валенттүүлүктөрүндөгү өзгөчөлүктөрдү салыштырасыңар. Анда эмесе өткөн сабакта алган билимибизди эске салалык. 6 топтун негизги топчосундагы элементтерди эске салалы. Мезгилдик таблицага көңүл бургула. 6 топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер кычкылтек, күкүрт, селен, теллур жана полоний элементтери экендигин билгенбиз. Алардын ичинен кычкылтек, күкүрт типтүү металл эмес экендигине жыйынтык чыгарып, бул бирикмелер менен таанышканбыз. Кычкылтек газ абалында, күкүрт катуу кристалл, порошок түрүндө экендигин көргөнбүз. Ал эми селен, теллур, полоний элементтери металлдык жалтырактыкка ээ экендигин сүрөттөрүнөн көргөнбүз. Азыр кийинки топтукун карап көрөлү. 5 топко көңүл бургула. Негизги топчосундагы элементтер азот, фосфор, мышьяк, сурма жана висмут. Бул элементтер менен да таанышканда физикалык касиеттерине төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарганбыз. Азот, фосфор типтүү металл эмес. Азот газ абалында болсо, фосфор болсо аллотропиялык формасы кызыл, кара, ошондой эле ак фосфор түрүндө кездешерин билгенбиз. Ал эми мышьяк, сурма, висмут бул элементтер металлдык жалтырактыкка ээ экендиги жөнүндө айтканбыз. Ушундай эле 4 топтун элементтери менен да таанышканбыз. Буларды эске салалы. Көмүртек, кремний, германий, калай жана коргошун. Бул аталган элементтердин ичинен дагы типтүү металл эместер катарында көмүртек, кремний менен кененирээк тааныштык. Ал эми германий, калай, коргошун металлдык жалтырактыкка ээ экендиги жөнүндө сөз кылганбыз. Анда келгиле жыйынтык чыгаралык. Азыр силер менен атап өткөн 4, 5, 6 топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтердин мезгилдүү өзгөрүүсү, алардын касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсү кандай экендигин эске салалы. Азыр эле айтып өттүк, жогору жагында типтүү металл эместер жайгашкан, ал эми төмөн жагында металлдык жалтырактыкка ээ болгон элементтер жайгашкандыгын айттык. Анда жыйынтык чыгарсак, демек, негизги топчодо жогортон төмөн карай металл эместик касиети улам начарлап, металлдык касиети жогорулайт. Эсиңерге сактап алгыла. Негизги топчодогу элементтердин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсү төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарылат экен. Топчодо жогортон төмөн карай металл эместик касиети начарлайт, металлдык касиети жогорулайт. Мисалы, азыр эле карап өттүк, көмүртек, кремний, же болбосо азот, фосфор, кычкылтек, күкүр металл эмес, ал эми калган төмөн жагындагылар болсо улам металлдык жалтырактыкка ээ экендиги жөнүндө айтып өттүк. Мына азыр элементтердин мезгилдүү өзгөрүүсү топчодо кандай жүргөндүгүн карадык. Ал эми мезгилде кандай өзгөрөт анда? Мезгилге көңүл бөлгүлө. Мисалы, кичине мезгилдеги элементтердин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсүн карай турган болсок, горизонталдык катарда же болбосо мезгилде солдон оңго карай металлдык касиети начарлап, металл эместик касиети жогорулайт. Эмне үчүн? Азыр силер менен мисал катарында 3 мезгилде жайгашкан элементтердин түзүлүшүн эске салып салыштырып көрөлү. 3 мезгилде жайгашкан элементтердин жана бирикмелеринин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсүн салыштыралык. Эгерде колуңарда таблицаңар бар болсо, анда бул элементтерди эске салып отургула. Кремний, фосфор, күкүрт элементтери 3 мезгилде жайгашкан. Бул элементтердин катар санын билебиз, мезгилин билебиз, анда атомдун түзүлүшүн элестете алабыз. Катар саны 14, ядросунун зарядын көрсөтөт.
3 мезгилде жайгашкан 3 энергетикалык деңгээли бар. Анда 3 энергетикалык деңгээлинде бардыгы 14 электрон айланып жүрөт. Анткени оң зарядтын саны терс зарядтын санына барабар экендигин билесиңер. Аны толтурганда 2, кийинки катмарында 8, акыркы эң сырткы катмарына 4 деп жаздык. Бардыгын кошсок 2, 8, 4, бардыгы 14. Эреже боюнча ички катмарында эмне үчүн 2, 8 экендигин билесиңер. Ал эми эң сырткы катмарында 4 электрон бул валенттик электрону болуп саналат. Мына ушул валенттик электрондун өзгөрүүсүн салыштырып карап отурсаңар, анда фосфордукун чейли. Катар саны 15. Байкагыла, кремнийдики 14 болчу, фосфордуку 15. Бир гана санга өсүп жатат катар саны. Анда электрондун саны дагы бирге гана өсөт. Ал өсүүнү силер сырткы катмарынан байкай аласыңар. Анда 2, 8, 5 деп жазабыз. Ички катмары өзгөрбөйт, дайыма 2, 8 электрон максималдуу. Ал эми эң сырткы катмарын карасаңар, азыр 4 эмес 5 деп жазылды. Бардыгын кошсок 2, 8, 5, 15 болот. Ушундай эле иретте күкүрттүкүн чийгенди үйрөнгөнбүз. Анда күкүрттүкү катар саны 16 экендигин эске салсаңар, бул элемент деле 3 мезгилде жайгашкан. Анда катар санын 16 деп жазып, 3 энергетикалык деңгээлин чийип, электрондорун бөлүштүргөндө ушундай эле 2, 8 деп жазып алып, эң сырткы катмарын гана бирге көбөйтүп 6 деп жаздык. Көңүл бургула, окшоштуктары бардыгы тең 3 мезгилде жайгашкандыктан 3 энергетикалык деңгээлди жарым айлана түрүндө чийип жаздык. Катар саны 14, 15, 16 деп улам өсүп жаткандыктан эң сырткы катмарында валенттик электрондору 4, 5, 6 деп улам жогорулады, бирге өстү. Мына ушул валенттик электрондорунун санынын өсүүсүнө жараша алардын касиеттери дагы мезгилдүү түрдө өзгөрөт. Мисалы, көңүл бургула, кремнийдин кычкылтек менен бирикмеси силициум O2, бул анын оксиди, 4 валентті оксиди. Ал эми H2 силициум O3 кислотасы, кремний кислотасы. Бул эки бирикмесинде тең +4 кычкылдануу даражасына ээ болот. Анткени ал эң сырткы катмарында 4 гана валенттик электрону бар экендигин айтып өттүк. Азыр фосфордукун карайлы. 5 валенттүү оксидин билесиңер, P2O5, ага туура келүүчү кислота H3PO4, фосфор кислотасы. Бул оксидинде дагы, кислотасында дагы кычкылдануу даражасы +5ке барабар. Анткени жогоруда айттык, 5 валенттик электрону бар. Азыр күкүрттүкүн карайлы. Жогорку кычкылдануу даражасы +6га барабар. Демек, 6 валенттүү оксиди SO3, ага туура келүүчү кислота H2SO4. Эсиңерде болсун, демек, күкүрт кислотасында жана анын оксидине, туура келүүчү оксидинде дагы +6 кычкылдануу даражасына ээ болот. Анткени 6 валенттик электрону бар. Мына азыр силер салыштыргыла, мезгилдүү түрдө өзгөрүүсү катар саны өскөн сайын сырткы катмарындагы валенттик электрон саны өстү. Улам 4, 5, 6 деп жогорулап. Ошондой эле кычкылдануу даражасы дагы +4, +5, +6 деп өсүп жатат бирикмелеринде. Мына ушуга жараша алардын элементтин дагы, анын бирикмелеринин дагы касиеттери мезгилдүү түрдө өзгөрөт экен. Ошондуктан төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарабыз. Биринчи, солдон оңго карай, же болбосо кремнийден күкүрттү карай, металл эместик касиети жогорулайт мезгилде. Анткени кремнийге караганда мына фосфордун металл эместик касиети жогору болот. Ал эми фосфорго караганда күкүрттүн металл эместик касиети жогору болот. Ал эми металл эместик касиети жогору болсо, анда алардын оксиддеринин, кислоталарынын да касиеттери өзгөрөт. Кандай болуп өзгөрөт? Мисалы, кислоталык касиети жогорулайт. Кислоталык касиети улам күчтүү болот. Мисалы, силер билесиңер, кремний кислотасы өткөн сабакта эле тааныштык, келкилдек чөкмө экендигин көргөнсүңөр. Бул начар кислота. Ал эми орто фосфор кислотасы ага салыштырмалуу күчтүүрөөк, бирок күкүрт кислотасына салыштырмалуу начарыраак кислота болот. Күчтүү кислота бул жерде H2SO4, күкүрт кислотасы болуп саналат. Анын кычкылдануу даражасынын жогорулашына жараша, демек, алардын касиеттери дагы мезгилдүү өзгөрүп турат экен. Азыр силер менен 6-топтун негизги топчосундагы элементтердин бирикмелеринин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсүн карап көрөлү.
Мисалы 6 топто жайгашкан элемент күкүрт экендигин билесиңер. Ага туура келүүчү кислоталар H2SO3 жана H2SO4 эки кислота туура келет. Бул биринчи кислотасында кычкылдануу даражасы +4 барабар. Аны табууга үйрөнгөнбүз. Ал эми H2SO4 кислотасында күкүрттүн кычкылдануу даражасы +6 барабар деп өткөнбүз. Кычкылдануу даражасынын өсүүсүнө карай кислоталык касиети улам жогорулайт. Мисалы силер көрүп турган H2SO3 кислотасына караганда H2SO4 кислотасы күчтүү болот. Канчалык кычкылдануу даражасы жогоруласа, анын кислоталык касиети дагы улам күчөйт, жогорулайт экен. Мына ошондуктан жебени төмөн каратып койдум. Анткени ал багыты H2SO4 кислотасын көздөй багытталгандыгы бул кислотанын улам күчтүү экендигин түшүндүрөт. Азыр силер мезгилдик таблицага көңүл бөлүп, күкүрттөн кийинки жайгашкан элементтерди эстесеңер. Күкүрт менен катар төмөн жагында селен, теллур элементтер жайгашкандыгын билесиңер. Анда күкүрт сыяктуу эле бул элементтер дагы +4, +6 кычкылдануу даражасына ээ болгон ушундай эле кислоталарды пайда кылат. Анда алардын кислоталык касиети кандай өзгөрөт? Мына жазып көрөлү. Биринчи +4-түн. Көңүл бургула. H2SO3, H2 селен O3, H2 теллур O3. Бул кислоталардын бардыгында кычкылдануу даражасы +4 барабар. Ушундай эле +6 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Мисалы H2SO4, H2 селен O4 жана H2 теллур O4. Булардын бардыгында кычкылдануу даражасы +6 барабар. Анда булардын кислоталык касиети кандай өзгөрөт? Топчодо жогортон төмөн карай кислоталык касиети начарлайт. Мисалы H2SO3-кө караганда H2 селен O3-түн кислоталык касиети начар болот, ага караганда теллурдуку начар болот. Ушундай эле +6 кычкылдануу даражасында дагы H2SO4 бул эң күчтүү кислота, ал эми H2 селен O4-түгү ага салыштырмалуу улам кислоталык касиети начарлап отурат. Ошондуктан жебени төмөн каратып, экөөнү тең белгилеп койсоңор болот. Мына бул формулаларды өзүңөр үчүн жазып, кислоталык касиеттин кандай өзгөрүп жаткандыгын белгилеп жазып алсаңар. Силер окуу китебиңердеги 6 топтун негизги топчосунда жайгашкан ушул сыяктуу эле күкүрттүн, селендин жана теллурдун сутек менен бирикмелерин жазганды үйрөнгөнсүңөр. Алардын сутек менен бирикмелери учма газдар экендигин билгенсиңер. Алар албетте сууда жакшы эрип, кислотаны пайда кылат. Мисалы H2S күкүрттүү сутек газы, күкүрттүү сутек кислотасын пайда кылат. Ушул сыяктуу эле селендики да, теллурда дагы ушундай кислоталарды пайда кылат, бирок алардын күчтүүлүгү дагы ушундай эле иретте өзгөрөт. Бул формулаларды өзүңөр жазып, жыйынтык чыгарып алсаңар болот. Анда силер менен дагы алдыдагы суроолорго жооп берүү менен билимибизди текшерип көрөлү. Келгиле, бул суроого ойлонуп көрсөңөр. Мен силерге мындай суроону сунуштадым. Кайсы элементтин кычкылдануу даражасы өзү жайгашкан топтун номерин көрсөтө албайт? Суроону дагы бир жолу кайталайм. Кайсы элементтин кычкылдануу даражасы өзү жайгашкан топтун номерин көрсөтө албайт? Мен силерге бул элементтерди сунуштайм. Көмүртек, азот, кычкылтек жана күкүрт. Мезгилдик таблицаңардан тапсаңар болот. Көмүртек 4-топто, азот 5-топто, ал эми кычкылтек менен күкүрт 6-топто жайгашкан. Бул элементтер жөнүндө маалыматыбыз бар. Анда суроого жооп бериш үчүн мен силерге варианттарын сунуштап коеюн, анан ойлонуп көрсөңөр. Биринчи көмүртек, экинчи азот, үчүнчү кычкылтек, төртүнчү күкүрт. Жооп берүүдөн мурун алардын электрондук формуласын эстегиле. Көмүртек 4-топто жайгашкан, 2s2, 2p2. Валенттик электрон саны 4-кө барабар. Азот 5-топто жайгашкан. Анын электрондорунун санын 2s2, 2p3, бардыгы 5 валенттик электрону бар. Кычкылтекти билесиңер, 6-топто жайгашкан, 2s2, 2p4, бардыгы 6 электрон. Ушундай эле күкүрттүкү дагы бул дагы кычкылтектен кийинки жайгашкан элемент, бирок 3-чү мезгилде. Ошондуктан 3s2, 3p4 деп жаздым. Бирок валенттик электрону кычкылтектики сыяктуу эле 6-га барабар экен. Анда силер суроонун максатына көңүл бургула. Кайсы элементтин кычкылдануу даражасы өзү жайгашкан топтун номерин көрсөтө албайт? Мен силерге бирикмелерин сунуштайын. Мисалы, көмүртек кычкылтек менен бирикмесинде CO2 деген бирикмени пайда кылат. Кычкылдануу даражасы +4-кө барабар деп өткөнбүз. Ал эми азот болсо кычкылтек менен бирикмесинде
+5 кычкылдануу даражасына барабар экендигин өткөнбүз. Кычкылтек болсо фторго менен гана бирикмесинде +2 деп айтканбыз. Эсиңерде болсо керек. Анткени терс электирдүүлүгү боюнча фтордон башка элементтерге ал электрондорун бербейт. Анткени анын терс электирдүүлүгү күчтүү. Азыр күкүрттүкүн карайлы. Мисалы SO3 бирикмесин өткөнбүз, +6 кычкылдануу даражасын көрсөтөт деп. Анда силер жыйынтык чыгарсаңар болот. Кайсы элементтин кычкылдануу даражасы өзү жайгашкан топтун номерун көрсөтө алган жок. Албетте туура жооп үчүнчүсү. Кычкылтектики гана көрсөтө алган жок. Анткени валенттик электрондордун саны менен ал кайсы топто жайгашкандыгын көрүп турабыз. Бул жерде кычкылтек 6 валенттик электрону бар болгону менен 6-чы топто жайгашканы менен ал эч качан +6 кычкылдануу даражасын көрсөтө албайт экен. Мына ошондуктан туура жооп үчүнчүсү болуп саналат. Бул мисалды эстеп алгыла, дагы бир жолу жыйынтык чыгарып коелу. Күкүрт менен кычкылтек экөө тең 6-чы топто жайгашкан. Эмне үчүн күкүрт +6 кычкылдануу даражасына ээ болду, ал эми кычкылтек ээ боло алган жок. Алардын электрондук формуласын карап койсоңор болот. Күкүрт 3s2 3p4 же болбосо 3-чү мезгилде жайгашкандыктан ал 3-чү кийинки атомдук орбиталы 3d бар. Ошондуктан ал козголо алат дагы 2 жупсуз электрону жуптусуз болуп баардыгы 6 электронду пайда кыларын өткөнбүз. Ошондуктан ал +6 кычкылдануу даражасын көрсөтө алат. Ал эми кычкылтекте болсо козголууга мүмкүнчүлүгү жок. Мына ошол себептен ал фтордун башка бирикмелеринде -2, -1 деген гана кычкылдануу даражаларын көрсөтө алат. Бул эсиңерге сактап жазып алсаңар болот. Анда дагы бир суроого көңүл буралы. Азыр биз кычкылдануу даражасын талкуулап бүттүк. Эми валенттүүлүгүн эске салалы. Кайсы элементтин валенттүүлүгү өзү жайгашкан топтун номерун көрсөтө алат? Биз жогоруда кычкылдануу даражасын караганбыз, азыр валенттүүлүгүн карап жатабыз. Анда айырмалап көргүлө. Мен дагы эле ушул элементтерди сунуштайм. Көмүртек, азот, кычкылтек, күкүрт. Биринчи жооп көмүртек, азот. Экинчи жооп азот, кычкылтек. Үчүнчү жооп көмүртек, кычкылтек. Төртүнчү жооп көмүртек, күкүрт. Анда көңүл бургула. Силер көрүп тургандай көмүртектин 4 валенттик электрону бар. Азоттун 5 валенттик электрону бар. Кычкылтектин 6 валенттик электрону бар. Күкүрттүн дагы 6 валенттик электрону бар. Бирок күкүрт 3-чү мезгилде жайгашкан. Кайсы элементтердин валенттүүлүгү өзү жайгашкан топтун номерун көрсөтө алат? Албетте бул жерде күкүрттүкүн карасаңар 3s 3p, демек 3-чү атомдук орбиталы, бул d атомдук орбиталы да бар. Ошол себептен 3sдеги 2 электрондун бирөө жана 3pдагы жупташкан электрондун бирөө козголуп d атомдук орбиталына жылалат. Ошол себептен силер көрүп тургандай 6 жуптуз электронду пайда кылат. Же болбосо 6 атомдук орбиталы химиялык байланышты түзүүгө катышат. Ушундай эле көмүртектин карагыла. Көмүртекте болсо экинчи мезгилде эле жайгашкан, бирок бир бош атомдук орбиталын көрүп турасыңар. Ошонун эсебинен ал энергияны таасир эткенде жупсуз электрону жылып бош атомдук орбиталга козголо алат. Туура жооп 4-сү болуп саналат. Көмүртек менен күкүрт гана өзү жайгашкан топтун номерун көрсөтө алган валенттүүлүккө ээ болот. Көмүртек 4 валенттүү, 4-чү топто жайгашкан. Ал эми күкүрт болсо 6 валенттүү, ал 6-чы топто жайгашкан. Ал эми азот менен кычкылтек бул эки элементтен айырмаланып, өзүнүн тобунда жайгашкан номерун көрсөтө албайт. Мисалы азотту карагыла, ал 5-чи топто жайгашкан, бирок ал 5 валенттүү. Же болбосо кычкылтек 6-чы топто жайгашкан, ал 6 валенттүү деп айта албайбыз. Мисалы бирикмелерин карап көрөлү. Көмүртек CO2 бирикмесинде 4 валенттүү. Ал эми азотту карагыла. NH4+ аммоний катиону менен таанышканбыз. Бул учурда ал 4 валенттүү гана боло алат. Анткени ал донордун эсебинен гана 4-чү байланышты түзө алат деп айтканбыз. Ал эч качан 5 валенттүү боло албайт. Ал эми суунун бирикмесин карагыла. Бул жерде кычкылтек 2 валенттүү. Ал эми күкүрттүн 6 валенттүү оксидин карагыла. Бул жерде ал 6 валенттүү. Мына ошондуктан туура жоопко көңүл бурсаңар, көмүртек менен күкүрт гана өзү жайгашкан топтун номеруна барабар болгон валенттүүлүктү көрсөтө алат. Ал эми азот менен кычкылтек андай валенттүүлүктү көрсөтө албайт экен. Эмне үчүн экендигин өткөн сабактагы материалдарды дагы бир жолу эске салып кайталап койсоңор болот. Келгиле анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металл эместердин жана анын бирикмелеринин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсүн салыштырдыңар. Мисал катарында 4-чү топто жайгашкан,
5 топто жайгашкан жана 6 топто жайгашкан элементтерди карадык. Алардын металл эместик касиети улам начарлап, металлдык касиети жогорулай тургандыгын, топто ушундай өзгөрүү боло тургандыгын билдик. Ал эми мезгилде солдон оңго карай металл эместик касиети тескерисинче күчөй тургандыгын билдик. Ошондой эле көмүртек, азот, кычкылтек, күкүрт элементтеринин кычкылдануу даражалары менен валенттүүлүктөрүндөгү өзгөчөлүктөрүнө жыйынтык чыгарууга үйрөндүңөр. Мисал катарында көмүртек 4 валенттүү 4-топто жайгашкандыктан, азот болсо 5-топто жайгашса дагы ал 5 валенттүү боло албайт, 4 гана валенттүү. Кычкылтек 6-топто жайгашса дагы 6 валенттүү боло албайт, 2 валенттүү гана. Ал эми күкүрт болсо 6-топто жайгашып, валенттүүлүгү дагы 6-га барабар экендигин себептерин карап өттүк. Силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металл эместердин өзгөчөлүктөрүн салыштырып көрдүк. Бул боюнча дагы маалыматтарды өз алдыңарча толуктап, мисалдарды келтирип, билимиңерди текшерсеңер болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.